Саламатсыздарбы? Сиздер менен Санжар Мыкыев. Баңги заттарды жайылтуу жана аны жарнамалоо үчүн жоопкерчилик темасын талкуулайлы. Кыргыз Республикасынын укук бузуулары жөнүндө кодексинде бекитилген бул жаңы берене. Ал мындайча угулат. Чакыруу жана жарнама эмнени билдирерин түшүнүп алалы. Жөнөкөй сөз менен жарнама бул керектөөчүлөрдү, көрүүчүлөрдү жана ушул сыяктуу нерселерди, анын ичинде ушундай эскертүү менен жарнамаларды тартуу максатында кимдир бирөөгө же бир нерсеге кеңири атак даңк жаратуу үчүн ар кандай жолдор менен эскертүү. Ал эми чакыруу кандайдыр бир иш аракет жөнүндө сунуш же өтүнүч менен кайрылуу. Башкача айтканда, эгерде мен баңги заттарды, прекурсорлорду жана алардын аналогдорун, ошондой эле жаңы потенциалдуу коркунучтуу психоактивдүү заттарды колдонууга же аларды жарнамалоого чакыра баштасам, анда мен айыппул түрүндө жазага тартылам. Жеке жактар үчүн 175 эсептик көрсөткүч, юридикалык жактар үчүн 550 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул каралган. Юридикалык жактар бул өзүнүн мүлкү бар жана өзүнүн атынан иш алып барган уюм, компания, фирма, ишкана эсептелинет. Ошол эле аракеттер жасалган билим берүү мекемелеринде, ошондой эле эл көп топтолгон объекттерде, жалпыга маалымдоо каражаттарын же электрондук маалымат ресурстарын пайдалануу менен жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып салууга алып келет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде баңги каражаттарды, психотроптук заттарды же алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында же болбосо сатып өткөрүү максатсыз, мыйзамсыз сактоо, ташуу, жөнөтүү үчүн жоопкерчилик каралган. Эгерде сатуу максатында болсо, анда жаза мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Сатуу максаты болбосо 5 жылга чейин эркинен ажыратылат же 1000ден 2000ге чейин эсептик көрсөткүч. Укук коргоо органдарына көмөктөшсө, тактап айтканда, баңги заттарды өз ыктыяры менен берүү менен адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулары эске салуу маанилүү. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде 282 беренесинин эскертүүсүндө бекитилген. Бирок, эгер адам кармоо учурунда тапшырууну четсе, бул ыктыярдуу тапшыруу деп эсептелинбейт. Мыйзамды билбөө жоопкерчиликтен бошотпойт.